Аял күйөөсү ажырашкандан кийин балдары бир жакта калат да. Көбүнчө биздин Кыргызстанда баягы постпространстводагы мамлекеттерде бала аял жакта калат да. Мисалы үчүн Кытайда ажырашканда бала атасы менен кетет. Ошон үчүн баягы бизде аялдар азыр тың болуп чыгышты, акчаны өзлөрү табышат, өзлөрү карашат. Сени атаңдан дагы жакшы багып алам, атаңды жоктотпой багып алам деп кымбат окууларга беришет, кымбат машина алып беришет, көптөгөн акчаларды беришет. Бирок ал баягы атасы жактагы оң жак капталы канаты сынып калганын, же болбосо ал оң жактагы буту сынып калганын энелери билишпейт да. Анан таң калышат: балама мен ушунчалык көп нерсени бердим, жакшы эле карап атам, бирок эмне үчүн баламдын багы ачылбайт депчи. Ошондуктан ажырашкан аялдар балдарын атасы менен катыштырбай койгону бул өзүнүн колу менен эле өз баласынын баягы жашоосундагы кетип бараткан жолуна балта чапканга барабар да. Ошондуктан урматтуу энелер, ажырашкан энелерге кайрылат элем. Азыр ушундай өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды ата энеси менен табыштырып, анын тамырын улап, ал балаңызга тамырдан күч келет, дем келет, акча келет, жашоодогу жакшы бата келет. Ошондуктан ата эне атасы менен катыштырганга аракет кылыңыздар.